Азыр Екатеринбург шаарында Екатеринбург аренага келдик. Бул чоң футбол аянты. Азыр жанынан өтүп баратабыз, силерге да көрсөтөм. Шынын айтканда достор, бул жер абдан эле аренасы абдан чоң экен. Жанына мындай жазуусу да бар экен. Бизге Бишкекке ушундайдан бирди салып койсо вообще эле сонун болмок. Бирок мен ойлойм кийинчерээк бизге да ушундай мындан да балким чоң өзүбүздүн бир арена болот. Ал аренабыздын аты бир кыргызча аттары менен, например, Манас Баатырдын атына Манас арена деп койсо болот. Же ушундай сыяктуу. Бул жер абдан кооз экен. Сөзүн ачык абдан кооз. Под гнетом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Под гнетом свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Немногие советуют, браза, пора завязывать, мол, в жизни важны мазы и материальная база. У тебя взятая в кредит, битая не раз черная Мазда. И эти аэропорты, вокзалы и трассы. Но каждый знает, если баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит. Если даже погаснет звук, сгорят децибелы. Жерде жүрсөң да Кыргызстанга эмне жетсин, өзүңдүн туулган жердин топурагы алтын дейт го. Баары бир мындай Кыргызстандын баягы атмосферасы жок да, мындай ар бир жердики башкача, анан бирок өзүң кайсы жерде төрөлсөң ошол жер андан өтөр жер жок. Кыргызстан ушундай кооз жер экен ойлонуп көрсөң. Бияқта ооба Токой бар, андай мындайлар бар, бирок Кыргызстандын абасы жана Кыргызстандын суусу бул өзгөчө чоң байлык экен. Кыргызстандын бийик тоолору албетте бул жерде абдан кооз, бирок туулган жердин топурагы алтын, ошон үчүн кайсыл жерде жүрбөйлү, кайсыл жерде жашабайлы, кийин баарыбыз баары бир менин оюмча Кыргызстанда өзүбүздүн экенибизде өмүрүбүздү улантабыз деген ишеним бар. Достор, азыр да чоң көчөлөрдүн биринде жүрөбүз. Бул улица Московская келдик, жана центр нары жака экен. Могул мен түзүп кеткен, ал тиги болсо президенттер бүт эмелер, мындайча айтканда коноктор коно турган жер. Эльцин деп аталат экен, Эльцин центрби ушундай сыяктуу болуп, ал чоң экен. Азыр жан алыстан мындай кичинекей болуп көрүнүп атат, бирок бул жанына барганда абдан чоң эле экен. Анткени муну мен ошо картадан сүрөттөрүн көрдүм. Дагы бир жер достор, бул дворец молодежи. Ушул экен. Бияқта элдер эс алат экен. Анан берде автомойка бар экен, самообслуживание. Чаташып кетти.
жерге барып карточка менен эметип анан машинаны жиберсе болот го. Айта кетчү нерсе достор, бул жакта чоң эле шаардын ичинде жер тамдар бар экен. Ал жер тамдар жанагы кинолордо көрүп жүргөндөй эле ошо жыгачтан экен да. Терде жол боюнда ошо үйлөр бар экен. Жанагы жыгачтан салынган. Көп үйлөр жана тегерегинде айылдар да көп ошо жыгачтан болот экен. Токойун жыгачтын эмне деп коет эле? Сосын ошондойдон экен. Но где ты, Варвара? Ага. Как грустно и очень обычно все вышло. Жакта болсо свадьба болуп жатыптыр мына. Азыр дагы бир кызыктуу жерге келдик. Каякта деп ойлойсуң? Каякта шаар ичинде ушундай бир жакшы жер бар экен. Бул кичинекей сыяктуу кичинекей бир көлчүк бар экен, чоңураак. Кичинекей эмес, орто. Жанагы Мигрант деген кинону көрдүңөр беле? Ошол Мигрант деген кинодо бала көлгө секирет. Ошол суу ушул жер экен. Ушул жерден тартылып турат кино. Мигрант деген кино. Азыр ушул жерге биз келдик. Абдан сонун экен, чынын айтсам. Абдан сонун экен. Карагачы, боз, кандай кооз. Элдерде эс алып жүрөт жерде, терде фонтаны бар экен, өзүн тоголуп, ортодо бирдеке айланып турат экен. Башка да барат болсо керек. Азыр ошол жака барганга аракет кылабыз. Элдер көп болуп жаткан жакка баратабыз азыр. Элдер көп болот. Азыр барып көрөбүз эмне болот. Азыр бул жерде жергиликтүү жамаат музыка ойноп жатыптыр. Электрогитара жана барабан менен. Подземкасына келдик достор. Подземкасында мына Виктор Цойдун сүрөтү жана көптөгөн Цойго байланыштуу сүрөттөр, жазуулар бар экен. Концерт болуп жаткан жанагы военный оркестр ойноп жаткан, музыка ойноп жаткан жерге да келдик азыр. Азыр тартып силерге көрсөткөнгө аракет кылам. Азыр буйрса келели. Келип калдык. Азыр тартып көрсөтөм. Продолжается. И оркестр в несколько сотен человек из нескольких десятков городов Свердловской области исполнит победный марш. Элдерде абдан көп экен бул жакта, карагылачы. Дайым ушун суббота, воскресенье ушундай болуп турат дейт.
чоң бир майрамдан кийинкидей эл чындап эле абдан көп экен. Достор, эгерде бул бүгүнкү видео чыгарылышы силерге кызыктуу болсо, өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырып жана видео жакса лайк басып каналыма жазылып кетсеңер болот. Моё бушта коңгуроо бар, ошол коңгуроону басар менин видеом силерге автоматтык түрдө келип турат. Бул нерсе башкаларга дагы жеткирип, же башкалар балким көрбөй жүргөндөр көрүп, балким вдохновение же да бирдеке өзүнө керектүү пайдалуу нерсе алыш үчүн ошон үчүн каналга жазылып, коңгуроочуну басып коюңуздар. Силер менен болгон мен Шабназ Болотбеков. Yaşılık şair şatlandı